Салам, бул мен, Бакыт. Мени шаарыбызда аз жерден өлтүрүп кое жазашты. Биз жөн гана тармактык оюнга катышканбыз. Бирок кийин суу жүрөк эместигибизди далилдешибиз керек болду. Дастан досум оюндун экинчи күнү көзү көгөрүп сабакка келди. Атасына кийимди тандап кие албаганын, оозунан ар дайым сасык жыт чыгып турарын, кежир экенин, жада калса аял тандоону да билбестигин айткандыгы үчүн көзгө жептир. Чындыкты айтам деп жатып, атасы тандаган аял өзүнүн апасы экенин унутуп калыптыр. Жогорку класстагылар Дастанды шылдыңдап көп күлүштү. Мурунку оюнда мен биринчи эле утулуп калгам. Бирок бул жолку оюнда мен сөзсүз утушум керек болчу. Биринчи күн тынч өттү. Эртеси күнү алгебрадан берген мугалим текшерүү иштен 4 алганым үчүн мактай баштады. А мен Аидадан көчүргөнүмдү айттым. Аида экөөбүз тең аябай уруш жедик. Аида болсо күнү бою ыйлап чыкты. Коңгуроо учурунда дене тарбия сабагынан берген Арген агайдын келинчеги агайды сурап калды. Мен агай практикант эжей менен кабинетте экенин айтып, сабактан качып кеттим. Эртеси агай коридордон кармап алып, муунтуп кирди. Агай экөөбүз мушташканыбызды баары көрүштү. Мушташкан деле жокпуз, жөн гана Арген агай менин муунтуп жатканын баары көрүп калышты. Жогорку класстагылар мени калп айттырыш үчүн ар кайсысын сурап аракет кыла башташты. Жибекти мектептин сулуусу дешкенде, ал дайыма кирпик чаптап, көзүнө сурма жасаткан, жөн эле байдын эркек кызы деп салып, жибектен көзгө жеп, көзүм көгөрдү. Чындыкты сүйлөгөн мага абдан жакты. Бир күнү биздин мектепте көмөк көрсөтүп, жардам берип турган Мелис байке келип калды. Мен ага түштө ысык тамактын ордуна чай бергенин, спорт залды кечинде сектанттарга арендага бергенин, тарбия деп бизди кышында кар күрөтүп, эшикти тазалатып турарын, берилген акчаларды директор кызын кымбат колледжге окутуп жатканын айтып, мугалимдер менен директордун бетин ачып салдым. Мелис байкенин жини бетине чыга баштады. Ал гана турмак жетишпеген үй бүлөлөрдүн балдарын чогултуп, концерт берели. Спонсорубуздун боору ачып, дагы акча бересин деген директор менен завучтун сүйлөшкөнүн угуп калганымды айттым. Аны биротоло эсинен тандырдым. Ошондон кийинки окуяларды уксаңар укмуш эле болду. Шаардын кеп кылганы биздин эле мектеп болуп калды. Директор түрмөгө отуруп, мен 2 жолу ата-энемдин коштоосунда көрсөтмө берип келдим. Ата-энем үйдөн чыгарбай камап салышты. Үйдүн алдында журналисттер кетпей айланчыктап жүрүштү. Бирок да түн ичинде бомждун машина сүзүп алып, ичиндеги 2 киши ал адамды машинага салып кеткенин, машинанын өңүн, номерине чейин журналисттерге айтканга жетишип калдым. Кудай, ал машина биздин шаардын мэри, жанындагысы кылмыш дүйнөнүн белгилүү авторитети болуп чыкпадыбы? Ата-энем мектепке да жибербей катуу көзөмөлгө алышты. Мени эмнеге мынчалык чындыкты сүйөрүмдү биле албай көпкө убара болушту. Ал эми билгенден кийин жогорку класстын окуучуларын үйгө алып келишти. Окуучулар мени менен сыймыктанаарын билгизип да мага таң калып турушту. Ата-энемдин кыстоосу менен оюндан чыгышым керектигин айтып, мени көндүрүштү. Оюндун 7-чи күнү гана болчу. Эмне үчүн чындык айтылбаш керек? Дүйнөнү калп менен кармап турабызбы? Анда кичинекейибизден кулакка куйган алдамчылык болбойт, калп айтпа деген сөздөр кайда деген суроолорду берип, бурчта отуруп калдым. Бирок суроолорго жоопту таппадым. Анткени болгону 12 жашта элем. Мен чындыкты айтканым үчүн канчалаган адамдарга зыяным тийгенин эстегенде оюнду токтотууну чечтим. Ансыз да апам мен үчүн сарсана болуп, өлтүрүп кетет деп ыйлап жүрдү. Мэр түрмөгө түштү. Авторитет качып кетти. Оюн бүткөндө шаар ичиндегилер өз үйлөрүндө жашыруун майрамдашты. Бирок менин жашоом таптакыр өзгөрдү. Чатак иштерде мени чакырышчу. Мен чындыкты гана айтып, чатакка чекит коем. Кимге бул окуя жакса, класс басып, комментарий калтырып, каналга жазылганды унутпаңыздар. Чындыкты айтаарда абайлаңыз. Баарыңарга салам. Мен жөнөкөй, жолу болбогон мектеп окуучусумун. Андай адамдар дүйнөдө көп го. Ошондуктанбы билбейм. Бирок жашоомдо бир окуя болду. Ошондо мен балалыгымды жоготуп алдым. Бир жолу үйгө баратып, абдан кыялдарга батып кеттим. Атам кандайдыр бир жол менен жоголуп кетсе, же мени инопланетендер качырып кетсе. Себеби мен ал күнү табактан 3 жолу 2 деген бааны алдым. Албетте, ата-энемди мектепке чакырышты. Атам маселени караштырып түшүнгөнгө аракет кылбай, жини менен дароо курун чыгарчу. Ошентип бир жерден өтүп баратып, ал жактан бир нерсени байкап калдым. Ал кара түстөгү баштыкча эле. Мен аны бир тепкенде ичинде бир нерсе бар экенин сезе түштүм. Баштыкты ачканда жалдырап селдейип калдым. Ичинде долларлар бар болчу. Абдан көп долларлар. Ал баштыкчаны
Өзүмдүн жон баштыгыма салып, айланамда эч ким жок бекен деп ары бери карадым. Титиреп баштадым. Мээмде зуулдап ар кандай ойлор өтүп жатты. Мүмкүн атама бул акчаны баарын берип салсам, мени сабабай калар. Же аны милицияга алып барсам, мен жөнүндө социалдык тармактарда жазышып, мүмкүн мектепте алкыш алам. Бирок ал учурда атам мени сабап салат. Же баштыкчаны ордуна таштап качып кетсемби? Мүмкүн бир сыгаан муну каргап атайын ушул жерге таштап койгон. Акчаны кайра ордуна ыргытайын дегенимде алыс жактан чоң балдар көрүнүп калды. Мен бат-баттан кетип калайын дедим. Үчөө мага дароо эле жетип келишип, бутумдан чалышты. Чөнтөгүмдү аңтарышып, майда акчаларды алып, ичиме бир тебишти да кетип калышты. Баары ушинтип бүткөнүнө сүйүндүм. Мен акчаны бир курулушта катып койдум да үйүмө кетип калдым. Атам мени катуу сабап жатты. Бирок мен такыр оор сезген жокмун. Бүт ойлорумду таап алган акчаларым ээлеп алды. Кийинки күнү мектепке баратканымда курулушта куруучулар иштеп жатканын көрүп калдым. Кыжырым кайнап кетти. Алар түшкү тамакка кеткенге чейин күтүп отурдум. Баштыкчанын оозун ачып, акчанын баары ордунда экенин көрдүм. Ошол күнү мектепке барган жокмун. Үйүмдө алыс эмес жайгашкан гараждардын арка жагынан жайлуу жана ыңгайлуу жерди таап бардым. Акыры аягында акчаны толугу менен саноого мүмкүнчүлүк түзүлдү. $100 497 купюра бар экен. Толугу менен $50,000. Бир пачкадан $500 алып, калгандарын гараждын калкачасына катып койдум. Эми акчаны алмаштырыш керек эле. Бир нече акча алмаштыруучу жайларды кыдырдым. Баардык жерден каардуу адамдар баса калып, акчаларымды тартып алчудай сезилип жатты. Акча алмаштыруучу жайлардын биринде боорукер көрүнгөн бир жигитке кайрылдым. Ал $100 кармалап текшерип көрдү да, ал менин бул акчаны уурдап алганымды, азыркы учурда баардык кичинекей балдар ууру деп жамандай баштады. Ал жайдын ээси милицияны чакырыш керек деген чечимге келди. Мен коркуп чуркап бараттым. Адамдарга аралашып, араң кутулдум. Ошентип $100 дагы айрылып калдым. Үйдө атамдан дагы бир сокку жедим. Класс жетекчим ага сабакка келбегенин айтып коюптур. Курдун соккуларынан денем күйүп атканына карабай, $50,000 жөнүндө таттуу кыялдарга батып жаттым. Ошол түнү өзүмдүн көйгөйүмө чечимди интернеттен таптым. Акчамды банкоматтан алмаштырып алсам болот экен да, банкоматтын жанында адамдар аз экен. Акчамды бат-баттан алмаштырдым да, ал жерден качып кеттим. Чөнтөгүмдө чоң пачка бар эле. Бир гипермаркетте 2 саат айланып жүрдүм. Мен эми каалаган нерсемди сатып ала алам да. Кызыл банан, кола, каймак, сыр жана круассан сатып алдым. Аларды сейил бакта отуруп эле түгөтүп салдым. Жашоо керемет да. Ооба, керемет болчу. Бир күнү чоң класстын окуучулары мени кармап алганга чейин. Алар мени дааратканадан кармап алышты. Мен аларга майда акчамды берип, ыйлагым келип турду. Алар мени желкеме уруп, эч кимге айтпашымды эскертишти. Ошол күндөн тартып менин жашоом толугу менен өзгөрдү. Күнүгө дүкөндөргө барып, ар кандай нерселерди сатып алчумун. Жашырма жеримде мындай буюмдар көбөйүп кеткенин, кээ бир буюмдарды классташтарыма белек кыла баштадым. Мисалы, сүрөттөрү бар китептерди, учак оюнчуктарды, бейсбол топторду бир классташ кызга аудиоплеерда белек кылдым. Алар абдан сүйүнүштү. Мени суктануу менен карай башташты. Өзүмө албетте мындан да сонун нерселерди сатып алчумун. Акыры өзүмө жаңы 10 ядырлуу оюндар үчүн смартфон сатып алдым да, сейилбактын бир жерине жашынып алып ойночумун. Бир жолу чоң класстын окуучулары мени кайра дааратканадан кармап алышты. Алар мени башыман аягыма чейин аңтарышып, байпактарымды да, жон баштыгымды да карашты. Жыйынтыгында 15,000 сом, телефонумду жана майда буюмдарымды таап алышты. Алар менин байлыгыма абдан таң калышып, каяктан алганымды талбай сурап, милиция чакырабыз деп коркутуп жатышты. Мен такыр унчукпай койдум. Арасынан бирөөсү чыдабай, менин акчаларымды өздөрүнчө бөлүшүп жатышты. Менин акчаларымды, бирок алардын ичинен эң улуусу жана мүмкүн эң боорукери алардан акчаларды тартып алып, кайра мага берди. Ал далыма досторчо чапты да, акчаларымды көп көрсөтө бербешим керектигин, жөнөкөй жана этият болушум керектигин айтты. Эгер кимдир бирөө мени капа кылса, алар мага окшогон мыкты бала үчүн болушуу тууралуу айтып мага көз кысты. Атымды да сурашты. Алар кеткенден кийин чоң акча кереметтүү нерселерди кыла алаарын түшүндүм. Акча ашынган душманды да дос кылат экен. Аттиң. Бир нече күн мен абдан тынч жүрдүм. Окуум да жайына келе баштады. Мени мектептин эң башкы жиндилери да урматтап баштады. Күнүгө мени менен учурашып, далма чабышып, ал абалымды сурап турушту. Бардык мектеп, алардын ичинен менин тең туштарым таң калышчу. 50 центтин сүрөтү бар жакшынакай бейсболкаларды берсемби, же электрондук саат белек кылсамбы? Же кое тур, алардын жакында сынактары болот да. Калем сабы менен күндөлүк белек кылайын.
Үйүмө баратып өзүмдүн жашырма жериме барып, ал жактан дагы $200 алдым. Акчамды кайра санап чыктым, дагы көп бар эле. $48,000. Акчаларыма бейпил түн каалап, үйүмө чуркап кеттим. Түндө уктай албай көпкө кыйналдым. Түшүмдө үйүбүздү суу басып, ал жакта крокодилдер сүзүп жүргөнүн көрдүм. Таң да катты. Бирок эмнегедир акчаларыма тартып туруп алды. Көпкө чейин бир чечимге келе албай, жүрөгүм бир нерсени сезгенсип, бир барып текшерип көрүүнү чечтим. Жакындаган сайын жүрөгүм дүкүлдөй баштады. Акыры гараждардын арка жагына жетип, бирок гараждын калкасынан баштыкчамды таппай калдым. Эмне? Бирөө мага муздак суу куюп жибергендей болуп, селдейип эле туруп калдым. Жашоомдо ушундай шок болгон эмесмин. Көңүлүм чөгүп, отуруп калдым. Канча убакыт өткөнүн билбей, үйгө кечинде кайттым. Толук бир жум ооруп жатып калдым. Апам жаныман чыккан жок. Акырында буулугуп 2 саат тынбай ыйладым. Эмне болуп жатканын такыр түшүнө албай атты. Доктурлар да мага диагноз кое алышкан жок. 10 күндөн кийин мектепке бара баштадым. Мектеп, сабактар, классташтарым, досторум акырындап менин жөнөкөй жашоомо кайтуума жардам беришти. Колдоочуларым болгон чоң класстын окуучулары өзгөчө көңүл буруп жардам берип атышты. Дайыма мага гамбургер, конфеттерди сатып берип, кээде жол киреге деп майда акча берип коюшчу. Ушундай боорукер, камкор достор дагы көбүрөөк болсо, ал эми жоготкон акчаларымды эстеген сайын жүрөгүм ооруйт. Айла жок. Эгер сиздерге видео жакса, лайк басып, каналга жазылып коюңуз. Жана комментарийге ой пикириңизди калтырып, дагы сизде дагы ушундай окуялар болду эле, аларды да жазыңыз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.